Бүгүн Самара Каримованын туулган күнү. Жүрөгүм мээримге, сүйүүгө толо. Бүгүн 10 апрель ырчы Самара Каримованын туулган күнү. Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Ырчынын жакын санаалаштары, сахналаш достору, күйөрмандары ырчынын туулган күнү менен куттуктоолорун жаадырышууда. Ал эми Самара Каримова өз учурунда жакындарына түнкү саат 12:00 баштап канча куттуктоолор келип жатат. Ар бир куттуктоо үчүн чоң рахмат. Эң биринчи сүйүктүү ата-энемдин мага жашоо тартуулаганыңыздар үчүн таазим сиздерге. Аллахым буйруса, атамдын эмгегин, апамдын ак сүтүн актаймын. Мага кандай жакшылык кааласаңыздар, мен сиздерге 100 эсе көп жакшылык каалаймын. Жүрөгүм мээримге, сүйүүгө толо. Баарыңыздарга жетет. 28 жашым, 28 жазым кош кел. Мен сени сүйөм өмүр. Урматым менен Самара Каримова деп рахматын айтты. Барометр KG сайты ырчыны өздүк майрам менен куттуктайт. Булак Барометр KG. Ырчы Нуркыз Кожонова тандырган нан жаап, баарын күйгүзүп алып кошунага берип салгам. Нуркыз Кожонова өзүнүн балалыгындагы кызыктуу окуялар менен бөлүштү. Бул тууралуу ырчы өзүнүн интернеттеги баракчасына жазды. Нуркыз Кожонова ата-энеси тууралуу кеп кылганча: "Булар менин шефтерим, менин атам жана апам. Алладан кийин эле жакшы көргөн инсандарым. Аман болуңуздар ар дайым. Мен негизи атамдын кызымын. Алтыным атам мени аяп жашоодо ушул кызымын көңүлү ооруп калбасын дейби, эч катуу айтпайт. Мени кичинекей кыздай эле көрөт. Даңкыйып чоңоюп калсам деле. Апам болсо тескерисинче, ай кызай дегенде атам болушуп коет эле. Негизи тентегирээк элем. Бирок жумушка кетерде апам мага эмне жумуш дайындаса ошонун баарын жасап коет элем, эптеп, септеп. Тамактын түрүн апамдын таягынан эле жасачумун. Эсимде 6-класста тандырган нан жабам деп баарын түшүрүп күйгүзүп алган элем. Олтуруп алып катуу ыйлагам. Үйдө эч ким жок болгондуктан күйгөн нандын баарын чогултуп, кошуна жеңеме берип келгем. Итиңизге нан алып келдим, жедирип коюңуз деп. Кайда жашырарымды билбей. Ошентип апамдар келгенче кайрадан камыр жууруп, апам үйгө келгенде калыптан камырды ачы элек окшойт демиш болгом. Ошентип кутулгам. Көрсө ошол учурдагы акылым ошончолук экен да деп кызыктуу окуясын айтып берди. Көпчүлүк ырчынын ата-апасы тууралуу сөзүнөн да балалыгындагы тентектигин окуп маанайы көтөрүлүп калышты. Булак Барометр KG. Гүлзат Мамутбек жаңы стилде өзгөчө клип тартты. Өзүн кыргыздын демимин деп атаган ырчы Гүлзат Мамутбектин жаңы клиби чыкты. Бул тууралуу ал өзүнүн интернеттеги баракчасынан бөлүштү. Биздин жаңы клибибиз чыкты. Жасай алам деп бөлүштү Гүлзат Мамутбек. Ырчы клипти абдан өзгөчө кылып тартканын көрүүгө болот. Бул көпчүлүккө жат көрүнүштү көрсөткөн жаңы стилде ырчы эс-поп деп атаган. Көпчүлүк Гүлзат Мамутбектин жаңы образын өзгөчө талкууга алып, жакшы да жаман да пикирлерин билдиришүүдө. Булак Барометр KG. Үйлөнүү тоюнда Колуктунун мурдагы күйөөсү келип алып кетмек болуп чатак чыкты. Түркистандагы үйлөнүү үлпөтүн Колуктунун мурдагы күйөөсү келип бузду. Бул тууралуу басылмалар кабарлады. Чакыруусуз келген конок келиндин мурдагы жолдошу болуп чыкты. 30 жаштагы эркек Колуктуну алып кетмек болуп чыр чыгарган. Айара аттуу келин 28 жашта. Ал мурдагы күйөөсү менен 1 жылга жетпей ажырашкан. Жолдошу ага кол көтөргөндөн ушундай ишке барганын айтты. 2 жылдан соң ал өзүнүн кесиптеши менен сүйлөшүп, экөө баш кошууну чечишкен. Үлпөт күнү келген мурдагы жолдошу тамададан микрофон талашып, мурдагы аялын алып кете турганын айтып чыр-чатак болду. Келиндин жаңы күйөөсү Нурлан бул чатактарга карабай колуктусун берген жок. Булак Барометр KG. Анджелина Джоли жолдошу Брэд Питт менен өткөргөн убактысы үчүн компенсация талап кылды. Дүйнөгө белгилүү актриса Анджелина Джоли мурдагы жолдошу Брэд Питтке кайрылып жаштыгын, үй бүлөлүк жашоого кеткен убактысын кайтарып берүүсүн жана компенсация төлөп берүүсүн талап кылды. Бул тууралуу dnie.ru басылмасы жазды. Актриса жолдошу кино карьерасын түзүп алуусу үчүн бир топ сунуштардан баш тарткандыгын, материалдык жактан чыгымга учураганын айтууда. Дал ушул себептен Джоли жолдошунун байлыгы акыйкат бөлүнүшүн талап кылууда. Питттин учурдагы байлыгы орто эсеп менен 400 миллионду түзөт. Актриса жолдошу бул сумманы анын колдоосу менен тапканын да кошумчалады.
Эки белгилүү актердун эки ажырым жолго түшүү процесси бир нече жылга созулуп кетти. Таң калыштуусу Джоли менен Пит бүгүнкү күнгө чейин ажыраша элек. Жакынкы күндөрдө актерлор кайрадан ажырашуу барагына кол коюп, байлыктарын бөлүп алууга киришери тууралуу маалым тараган. Булак Барометр. Ноокендеги ишкердин 7 жашар баласы кантип өлтүрүлгөн? Окуянын чоо жайы. Жалал-Абад облусунун Нокен районунда жеке ишкердин 7 жаштагы баласынын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү үрөй учурган окуя болуп калды. Кылмышка шектүү окуучуну үйүнөн алдап алып чыгып, муунтуп өлтүргөндөн кийин денесин айылдагы эгин талаага көмүп койгон. Шектүү учурда Оштогу тергөө изоляторунда кармалууда. Турмуш басмасынын аймактык кабарчысы окуянын чоо жайын териштирди. Окуя үстүбүздөгү жылдын 4-апрель күнү Нокен районуна караштуу Мас айылында болгон. Өлүм менен аякталган окуянын артында кылмышка шектелген 22 жаштагы жигит менен маркум окуучунун атасынын ортосунда акчага байланышкан маселе болгону айтылууда. Кылмышка шектүү жигит ишкердин колунда жумушчу катары иштеп келген. Ишкердин ишенимине кирип, анын атын жамынып, туура эмес иштерди жасай баштаганда ал жумушунан четтетилген. Өлтүрүлгөн өспүрүмдүн атасы окуя тууралуу өзүнүн пикирин айтып берди. Шектүү жигит буга чейин менин колумда иштечү, жумушту жакшы өздөштүрүп кеткендиктен көңүлүмө туура келип, ишин улантып жаткан. Ишеничке кирип алган соң кампадан курулуш материалдарын уурдап жатканын, аны менен чогуу иштеген балдар айткандан кийин көңүлүм сулуп калды. Иштеп жүргөн учурда үйүмдүн курулуш иштерин бүтүрүп алайын деп менден 150 000 сомго жакын товар алган болчу. Иштен чыгаар алдында алган карыздарын араң өндүрүп алган болчумун. Ал ортодо курулуш материалдарын дүң баада саткан дүкөндөрдөн, уюлдук телефон саткан кеңселерден менин атымды жаздырып карызга буюм алган экен. Арадан 1 жыл өткөндөн кийин да аны жумушка алуумду, карызга товар берип турууну өтүнүп келип жүрдү. Бирок мен аны жумушка алган жокмун. Мурда биз менен чогуу иштеп жүргөндүктөнбү, 7 жаштагы уулум менен мамилеси бир туугандай жакшы болуп калган. Уулум дагы аны аябай жакшы көрүп, ага деп жанында жүрчү. 4-апрель күнү мен дүкөндө соода кылып отургам. Уулум мектептен келип үйгө кирип кетти. Негизи мектептен келгенде кийимдерин алмаштырып чыгып мага каралашчу. Кечирээк үйгө келсем уулум жок. Өз алдыбызча иштей баштадык. Түнкү 24:00 чамасында милицияга кабар бердик. Ушул эле күнү баламды өлтүргөн жигит 3-4 жолу келип чоң өлчөмдө курулуш материал керектигин айтканда мен берген эмесмин. Көрсө ал уулумду үйдүн артынан алып чыгып талаага алып барып муунтуп өлтүрүп койгондон кийин мага келиптир. Уулум мага аябай жакын болчу. Муну билген шектүү атайын жасады. Ата үчүн эң ууру баласынын сөөгүн өлүкканадан көрүү экен. Мен өлүкканага барганда баламдын башы чабылган, тили чыгып, бети башы ылай болуп калган экен. Кантип адам баласы ушундай кадамга барсын дейт маркум баланын атасы. Ал белгилегендей чынында эле ага телефон аркылуу белгисиз адам байланышып, $120 000 талап кылган. Милициядан алынган маалыматка караганда шектүү баланы өлтүргөндөн кийин денесин Мас айылындагы талаага алып барып көмгөн. Учурда бул окуя боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Ушул жылдын 5-апрелинде Нокен районунун Мас айылынын тургуну өзүнүн 2012 жылы туулган баласы жоголгондугу тууралуу арыз менен кайрылган. Анын арызы Нокен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөөнүн жүрүшүндө баласын белгисиз жаран уурдап кеткендиги такталып, жазык кодексинин 170-беренеси адам мурдоо боюнча сотко чейинки жазык өндүрүштүк иши башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын негизинде Нокен районунун Мас айылынын тургуну кылмышка шектүү катары кармалды. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө баланы уурдап кетип, арадан 1-2 саат өткөндөн кийин аны муунтуп өлтүрүп, аталган айылдагы эгин талаага көмүп койгондугун билдирген. Нокен райондук соту шектүүнү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат, деди Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын башчысы Азамат Төрөканов. Баланын жансыз денеси табылгандан кийин кылмыш иш жазык кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүмүнө адам өлтүрүү болуп өзгөртүлгөн. Маалым болгондой, өспүрүм райондогу номер 2-Ногоев атындагы мектепте 1-класста окуп жаткан. Буга чейин Жалал-Абадтагы Нокен районунда өзгөчө оор кылмыш боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын, шектүү 7 жаштагы баланы өлтүрүп көмүп койгонун ИИМдин басма сөз кызматы билдирген. Булак турмуш